5 бөлүк Мухаммед пайгамбар баяны. Жүрөгү толгон кезде ак сүйүүгө кайталап айтып жатты ал сүйүүнү. Хадича, ишенгиниң ишен жаным, бир сырга кабылганым айтам дагын. Каныма кан кошултар тагдыр чери, табышмак кеңи аламдын сыры деди. Алладан сөздөр келип ушул күндө пайгамбар болдуң дешип берди белги. Кымбатым, чын көрдүңбү же түшүмбү? Биле албай турам азыр оор мүшкүлдү. Дээримде баары чындык, келген зарыл суроолор ташып жатат болуп жамгыр. Көкүктөп аккан суунун шаркырагы адамзат тагдырында дарыядыр. Пайгамбар болгон чакта Мухаммеддин артынан көзөмөлдөп жүргөн кезим, баш коюп күндө аны айланчыктап периште болгонумду айтып өттүм. Кубулма жандар барго эл ичинде, арманды салчу башка айлуу түндө. Шагына шак кошулса Мухаммеддин кыянат кылгысы бар ар бир күндө. Бирок да батын албайт, келбейт жакын, ааламдын добушунан коркуп айкын. Колуна калем албай жазуу жазбай, Мухаммед эске түйөт ар бир сабын. Күндөрдүн бир күнүндө жаркын жүздүү периште көрүндү да сөзү күчтүү. Кабыл ал, о Мухаммед, аалам сырын, акыйкат жер бетинде болот түптүү. Аткаргын адамзаттын тилегин деп, алпарып Мухаммедке үйрөнсө бет, сүрдүүрөөк болсун дешип аруу бакта жаркыган көңүлүнө нурду жирейт. Кудай айткан анда мага бир сапты, азыткынын буусун жолун деп жатты. Түшүнүгү тайкы адамзат илдети көп, акыйкат жолун чапсын сырды аччу. Күндөр өтүп, айлар сызып, арадан бир жыл өттү. Дене бою калчылдаган, жанып мухан үмүтү. Бул жоругум не болот деп, ойлоп кээде санаар кайт. Сансыз жылдыз толгон кезде, кетсе үйдөн ыраактап. Ырлар толуп денесине термелгенде, асылын жалт караган Хадичанын үнү чыкты. Акырын. Кабагыңды ачсаң боло, бир карачы сен мени. Эмне болду жылдызым деп төгүлдү го бар дээри. Кагылайын жаркыным ай, кандай күнгө туш болдуң. Каалаганың ишке ашып, айтар сөзүң түз болсун. Периштелер суроо салды, эмне болду сага деп. Сансыз жылдыз толгон кезде, унут кардың айткан кеп. Азгырыкты салган кезде, жер бетинде азизил, кыйынчылык башка түшүп турганын жан сезбептир. Кыяматтын кыл көпүрө барса сага жанашып, азизилдер бурса жолдон адам барат адашып. Андан ары не болгонун айтып барам баяндап, азыткынын жолун бууган Мухаммедке караандап. Калк кызматын аткарган бар, азап жеген өзү жаны, кайнасы да оор тагдыр даттанбаган бир дагы. О жараткан, улуу Кудай, сырды кандай көргөздүң, капалансам көөнүм азып, азык берген берметсиң. Буйлаган төө жетилеп, караан барат ыраактап, калк ичинде болгон кезде көөдөнүндө ырахат. Уктап жатып толгон токой, түштөр көрүп Мухаммед, Хадичага баяндады жандырмагын тапчы деп. Сугун артып бүт айлана арт жагынан жармашып, Мухаммедди издеп келет ак көңүлүн арбашып. Бут алдында байкуш чымчык өлүп жатса кырданып, колуна алып аягандан айтып жатты сыр салып. Жаның чыкпай жашай билип, жабыкпастан учкунуң, алсырабай баш көтөрүп сезип жашоо кызыгын. Баш көтөрүп өлүү чымчык дирилдеди сайрады, канат кагып учар кезде айткан анын арманы. Жашоо кызык, тартат кайда, өлгүм келбейт кыйналып, кырсыктадым ичен жолу канатымдан кан тамып. Ошентсе да жашап келем, арсыз чымчык атандым, бул дүйнөнүн жашоосунан башым кантип тартамын. Мухаммеддин сөзү сырдуу, акыл чачкан мээринен, атат алган бул чымчыкка көөнү толук берилген. Күүлөп канат колдон чыгып, пыр деп учту ал чымчык, чымырканып Мухаммеддин жетегинде сүйкүнчүк. Билек туруп ишке кирип, мухан карайт жан жагын.